20 bölüm. Дандан Беершебага чейинки аймактарда жана Гилат жеринде жашаган Исраилдин баардык уулдары бүт жамаат теңирдин алдына Миспага бир кишидей чогулушту. Баардык эл башчылары, Исраилдин баардык уруулары, кылычыңгындан suuruган 400 000 жөө аскер Кудайдын элинин чогулушуна келишти. Бенжамин уулдары Исраил уулдарынын Миспага келгенин угушту. Исраил уулдары: "Айткыла, бул жаман иш кандайча болду?" деп сурашты. Өлгөн аялдын күйөөсү Леби мындай деп жооп берди: "Мен күң аялым менен Бенжаминдин Гиба шаарына түнөгөнү келген элем. Ошондо Гибанын тургундары мага каршы көтөрүлүп, мен түнөгөн үйдү түн ичинде курчап алышты. Алар мени өлтүргүсү келишкен эле. Алар менин күң аялымды кордошту. Ал өлүп калды. Мен күң аялымды алып барып кескилеп, Исраилга караштуу баардык дубандарга жөнөттүм. Анткени алар Исраилда мыйзамсыз, жийиркеничтүү иш кылышты. Исраил уулдары, баардыгыңар ушул жерде турасыңар. Бул ишти талдап, ушул жерде чечкиле." Ошондо бүт эл бир кишидей мындай деди: "Эч кимибиз өз чатырларыбызга барбайбыз, өз үйлөрүбүзгө кайтпайбыз. Гиба үчүн өкчөмө таш ыргытабыз. Исраилдин ар бир уруусунан 100 кишиден 10, 1000ден 100, түмөндөн 1000 кишини чыгарып жөнөтөбүз. Алар Бенжаминдин Гибасын Исраилда кылган жийиркеничтүү иш үчүн жазалаганы бара турган элге азык алып барышат." Ошондо баардык исраилдыктар бул шаарга каршы бир кишидей топтолушту да Бенжамин уруусуна чабармандарды жөнөтүп мындай деп айттырышты: "Кандай жийиркеничтүү иш кылгансыңар? Гибадагы бузулган адамдарды чыгарып бергиле. Биз аларды өлтүрүп, Исраилдагы жамандыкты түп тамыры менен жок кылабыз." Бирок Бенжамин уулдары бир туугандарынын, Исраил уулдарынын үнүн уккулары келген жок. Анан Бенжамин уулдары Исраил уулдары менен согушуу үчүн өздөрү жашаган шаарлардан чыгып Гибага топтолушту. Ошол күнү өздөрү жашаган шаарлардан чыгып Гибага чогулуп, кылычыңгындан suuruган Бенжамин уулдары 26 000 киши болду. Булардан тышкары Гибанын өзүнөн 700 тандалган жоокер эсепке кирди. Бул элдин ичинен тандалган 700 киши сологой болгон. Алар салмоордон таш ыргытканда таамай тийгизген жоокерлер болчу. Бенжамин уулдарын кошпогондо исраилдыктардын кылычын кынынан suuruган жоокерлердин саны 400 000 болчу. Мунун баары согушка жөндөмдүү адамдар эле. Алар туруп Бейтелге барышты. Исраил уулдары Кудайдан: "Бенжамин уулдарына каршы согушту биздин арабыздан биринчи ким башташы керек?" деп сурашты. Теңир аларга: "Жүйүт баштайт" деди. Исраил уулдары эрте туруп стандары менен Гибанын жанына жайгашышты. Бенжамин уулдары менен согушуу үчүн Исраил уулдары тизилип Гибанын алдында турушту. Бенжамин уулдары Гибадан чыгышты. Алар ошол күнкү салгылашта 22 000 исраилдыкты сулатышты. Бирок Исраил эли кайраттанып, кечээги турган жерине кайра тизилип турду. Исраил уулдары кечке чейин Теңирдин алдында ыйлап, Кудайдан: "Бир туугандарыбыз Бенжамин уулдарына каршы барсак болобу?" деп сурашты. Теңир аларга: "Баргыла" деди. Экинчи күнү Исраил уулдары Бенжамин уулдарына жакындап барышты. Бенжамин уулдары аларга каршы экинчи күнү да жапырт чыгып, кылыч көтөргөн Исраил уулдарынан дагы 18 000 адамды жерге сулатышты. Ошондо бүт Исраил уулдары менен бүт эл Бейтелге келип, ошол жерде отуруп алып Теңирдин алдында ыйлашты. Кечке чейин орозо кармашты. Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалышты. Анан Исраил уулдары Теңирдин эркин сурашты. Ошол учурда Кудайдын келишим сандыгы ошол жерде эле. Аарондун уулу Элазардын уулу Пинкас анын алдында кызмат кылчу. Алар: "Бир туугандарыбыз Бенжамин уулдарына каршы барсак болобу?" деп сурашты. Теңир аларга: "Баргыла, эртең мен аларды силердин колуңарга салып берем" деди. Исраилдыктар Гибанын тегерегине буктурма коюшту. Исраил уулдары Бенжамин уулдарына каршы 3-чү күнү да бет алышты. Алар мурдагыдай эле Гибанын алдында тизилип турушту. Бенжамин уулдары шаардан чыгып аларга каршы бет алышты. Аларды мурдагыдай эле Бейтелге кетчү жолдо жана Талаа менен Гибага кетчү жолдо кырып салышты. Исраилдыктардан 30га жакын адам өлдү. Ошондо Бенжамин уулдары: "Алар мурдагыдай эле алдыбызда сулап жатышат" дешти. Исраил уулдары болсо: "Булардан качалы да шаарынан алыстатып, алагды кылып жолго алып чыгалы" дешти. Баардык исраилдыктар орундарынан туруп Баал тамарга тизилишти. Ошондо буктурмадагы исраилдыктар чыга калып Гибанын батыш тарабынан кол салышты. Исраилдин тандалган 10 000 жоокери Гибанын алдына келди. Ошондо катуу салгылаш болду. Бенжамин уулдары баштарына мүшкүл түшөрүн билишкен жок. Теңир Бенжамин уулдарын исраилдыктардын алдында талкалады. Ошол күнү исраилдыктар кылычыңгындан suuruган Бенжамин уулдарынан 25 100 адамды сулатышты.
Бенжамин уулдары өздөрүнүн жеңилип калганын көрүштү. Ысрайылдыктар аларга жол бошотуп беришти, анткени алар Гибадагы өздөрү койгон буктурмага ишеништи. Буктурмадагылар болсо Гибага шашылыш кирип, бүт шаарды кылычтап кырды. Шарттуу белги беребиз деп ысрайылдыктар буктурмада жаткандар менен сүйлөшүп алышкан. Шаардан түтүн көтөрүлгөндө алар кол салышмак. Ошентип ысрайылдыктар согуш талаасынан чегине бергенде, Бенжамин уулдары кол салып, ысрайылдыктардын 30га жакын адамын өлтүрүштү да, булар мурдагы салгаштардагыдай эле алдыбызда сулап жатышат дешти. Ошол учурда шаардан түтүн көтөрүлдү. Бенжамин уулдары артын карашса, бүт шаарды түтүн каптап, түтүн асманга көтөрүлүп жатыптыр. Ысрайылдыктар кайра артка кайрылышты. Бенжамин уулдары эмне кыларын билбей калышты. Анткени баштарына мүшкүл түшкөнүн көрүштү. Ошондо алар ысрайылдыктардан качып, чөлгө карай кеткен жолго түшүштү. Бирок качып кутула алышкан жок. Шаарлардан чыккан ысрайылдыктар аларды өлтүрүштү. Алар Бенжамин уулдарын курчап, Гибанын чыгыш тарабындагы Менухага чейин кууп барышты. Бенжамин уулдарынын 18 000 эр жүрөк адамы өлдү. Калгандары чөлдөгү Римон аскасына качышты. Ысрайылдыктар жол бою дагы 5000 адамды кырышты. Алардын артынан Гидомго чейин кууп барып, алардын 2000 адамын өлтүрүштү. Бенжамин уулдарынан ошол күнү бардыгы болуп, кылычын кынынан сууруган 25 000 жоокер кырылды. Алардын бардыгы эр жүрөк адамдар эле. Аман калган 600 адам чөлгө качып, Римон аскасына жашынды. Алар таштуу Римон тоосуна 4 ай корголошту. Ысрайылдыктар болсо Бенжамин уулдарына кайра кайрылып келишип, кылычтап кырышты да, шаардагы адам дебей, мал дебей, жолунан чыккандын бардыгын кырып, шаарларды өрттөп жиберишти. 24 бөлүм. 5 күндөн кийин башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания аксакалдарды жана Тертул деген жактоочун алып башкаруучуга келди. Алар Павылга каршы арызданышты. Павыл чакыртылып келгенде Тертул аны мындай деп айыптай баштады. Улуу урматтуу Феликс, ушул өлкөдөгү тынчтык үчүн жана өзүңдүн камкордугуң менен ушул эл жакшы жашап жаткандыгы үчүн биз сага милдеттүү экенибизди ар убакта, бардык жерде ыраазычылык менен мойнубузга алабыз. Сени көпкө кармабайлы, өзүңө мүнөздүү болгон ырайымдуулугуң менен бизге бир аз кулак салып коюңду өтүнөм. Биз бул адамды коомдун тынчын алуучу, бүт дүйнө жүзүндө жашаган жүйүттөр арасында козголоң чыгаруучу жана назареттик жалган окутуунун өкүлү деп таптык. Ал ибадаткананы булгаганга да аракет кылды. Биз аны кармап алып өзүбүздүн мыйзамыбыз боюнча соттогон жатканбыз. Бирок миңбашы Луси келип, аны биздин колубуздан күч менен тартып алып сага жиберди. Анын айыптоочулары бизди да сага барууга буйруду. Аны айыптап жатканыбыздын себебин өзүнөн сурап бил. Жүйүттөр дагы кошулуп, ал жөнүндө айтылган сөздөрдүн баарын туура деп ырасташты. Башкаруучу кол менен белги бергенде Павыл мындай деп сүйлөй баштады. Сенин бул элге көп жылдан бери сот жүргүзүп келе жаткандыгыңды билгендигимден улам, мен өз ишимди эркин коргой аламын. Өзүң билип алсаң болот, Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келгениме 12 күндөн аша элек. Ыйык жайда болобу, синагогада болобу, шаарда болобу, алар менин бирөө менен талашып тартышканымды же эл арасында козголоң чыгарганымды көрүшкөн жок. Азыр койгон айыптарын да далилдей алышпайт. Бирок алар жалган деп эсептеген окутуу боюнча мен чын эле ата-бабаларымдын Кудайына кызмат кыларымды, Тооратта жана пайгамбарлар китебинде жазылгандын бардыгына ишенеримди сенин алдыңда мойнума алам. Мен да алар сыяктуу эле адилеттүүлөр да, адилетсиздер да тирилет деп Кудайдан үмүттөнөм. Ошондуктан Кудай алдында да, адамдын алдында да абийирим таза болуш үчүн ар дайым аракет кылам. Мен өз элиме жардам жана курмандыктарды жеткирип берүү үчүн бир нече жылдан кийин Иерусалимге келдим. Асиялык жүйүттөр мени ибадатканада тазалануу расмисинен өтүп жаткан жеримден көрүштү. Жанымда эл жок болчу. Эч кандай ызы чуу да болгон эмес. Эгерде ошол асиялык жүйүттөрдүн мага карата нааразычылыгы болсо, андалар сенин алдыңа келип мени айыптоолору керек эле. Же болбосо бул жердегилер да Синедриондун алдында турганымда менден кылмыш табышкан болсо, анда айтып беришсин. Болгону мен алардын арасында турганымда үнүмдү катуу чыгарып, силер мени бүгүн өлгөндөрдүн тириле тургандыгы жөнүндө окутуу үчүн айыптап жатасыңар дегем. Муну укканда бул окутуу жөнүндө толук маалыматы бар Феликс аларга мен силердин ишиңерди миңбашы Луси келгенде териштирем деп тергөө ишин кийинкиге калтырды. Жүз башыга болсо Павылды камакка алууну, бирок кысымга албоону жана жакындарынын эч биринин ага кам көрүп туруусуна же келүүсүнө тыюу салбоону буйрук кылды. Бир нече күндөн кийин Феликс өзүнүн жүйүт аялы Друзила менен келди да Павылды чакыртып алып, Машаяк Исага болгон ишеним тууралуу укту. Павыл адилеттик, өзүн өзү тыюу жана келечектеги сот тууралуу айта баштаганда Феликсти коркунуч басты. Ошондуктан ал азыр бара бер, убакыт болгондо өзүм чакыртып алам деди. Ошол эле учурда Феликс Павылдан бошонуш үчүн акча берет деп үмүттөнгөндүктөн аны тез-тез чакыртып алып сүйлөшүп турду. 2 жылдан кийин Феликстин ордуна Поркий Фест келди.
жүйүттөргө жаккысы келген Феликс Павлды түрмөдө калтырды. 34 бөлүм. Бабыл падышасы Небухаднецар, анын бүт аскерлери жана жер үстүндө анын кол астында турган бардык падышачылыктар, бардык элдер Иерусалимдин жана Жүйүттүн бардык шаарларынын тургундары менен согушуп жатканда Жеремияга Теңирден болгон сөз. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт. Бар, Жүйүт падышасы Сидкияга мындай деп айт. Теңир мындай дейт. Мына, мен бул шаарды Бабыл падышасынын колуна салып берип жатам. Ал аны өрттөп жиберет. Сен анын колунан кутулбайсың, сөзсүз колго түшөсүң, анын колуна салынып берилесиң. Сен Бабыл падышасын өз көзүң менен көрөсүң, аны менен оозму-ооз сүйлөшөсүң, анан Бабылга кетесиң. Ошондой болсо да Жүйүт падышасы Сидкия, Теңирдин сөзүн ук. Сен тууралуу Теңир мындай дейт. Сен кылычтан өлбөйсүң. Сен тынчтыкта өлөсүң. Сага чейин падышачылык кылган мурунку падышалар сенин ата-бабаларың үчүн жыпар-жыттуу зат түтөтүшкөндөй эле, сен үчүн да жыпар-жыттуу зат түтөтүп, сени "О кайран падышам" деп жоктоп ыйлашат. Анткени бул сөздү мен айтып жатам дейт Теңир. Жеремия пайгамбар бул сөздөрдүн баарын Жүйүт падышасы Сидкияга Иерусалимде айтып берди. Бул арада Бабыл падышасынын аскерлери Иерусалимдин жана Жүйүттүн калган бардык шаарларынын тургундары менен, Лакиш жана Азейканын тургундары менен согушуп жатты. Анткени Жүйүт шаарларынын ичинен чептүү шаарлар катары ушул шаарлар гана калган эле. Сидкия падыша Иерусалимде жашаган бүт эл менен келишим түзгөндөн кийин Жеремияга Теңирден сөз болду. Ал келишим мындай эле: эркиндик жарыялансын. Ар бир адам өзүнүн еврей кулун, өзүнүн еврей күңүн эркиндикке чыгарсын. Алардын эч кимиси өз бир тууганын Жүйүттү кулдукта кармабасын. Ошондо келишимге кирген бардык төрөлөр менен бардык эл ар бир кулду жана ар бир күңдү эркиндикке чыгарганга, мындан ары аларды кулдукта кармабаганга макул болушту. Ошентип алар макул болушуп, аларды кое беришти. Бирок ошондон кийин алар оюн өзгөртүп, эркиндикке чыгарган кулдары менен күңдөрүн кайра алышып, аларды кайрадан кул жана күң болууга мажбур кылышты. Ошондо Жеремияга Теңирден сөз болду. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт. Мен силердин ата-бабаларыңарды Мисир жеринен, кулчулуктун үйүнөн алып чыкканда, алар менен мындай деп келишим түзгөм. 7-жылдын аягында сага өзүн өзү саткан еврей бир тууганыңды боштондукка чыгар. Ал сага 6 жыл кызмат кылсын, анан аны эркиндикке чыгар. Бирок силердин ата-бабаларыңар менин тилимди алышкан жок, мага кулак төшөшкөн жок. Азыр силер кайрылып менин көз алдымда адилеттик кылдыңар. Ар бириңер өз жакыныңарга азаттык жарыяладыңар. Менин ысымым менен аталган үйдө менин алдымда келишим түздүңөр. Бирок андан кийин силер оюңарды өзгөртүп, менин ысымымды булгадыңар. Кайда барууну кааласа, ошол жака барсын деп азаттыкка чыгарган кулдарыңарды, күңдөрүңөрдү кайра алып келип, аларды кул болууга жана күң болууга мажбурлап жатасыңар. Ошондуктан Теңир мындай дейт. Силер менин ар бир адам өз бир тууганына жана өз жакынына азаттык жарыяласын деген сөзүмдү укпай койдуңар. Мына ошон үчүн мен, дейт Теңир, силерге каршы кылычка, жугуштуу ооруга, ачарчылыкка эркиндик жарыялайм. Силерди жер жүзүнүн бардык падышачылыктарын үрөйүн учурган коркунучка айландырам. Бир букачарды экиге бөлүп, ошонун ортосунан өтүп, менин алдымда өздөрү түзгөн менин келишимимдин сөздөрүн аткарбай, менин келишимимди бузган Жүйүт төрөлөр менен Иерусалим төрөлөрүн, эбнухтарды, ыйык кызмат кылуучуларды жана экиге бөлүнгөн букачардын ортосунан өткөн бул жердин бүт элин өздөрүнүн душмандарынын колуна, аларды өлтүргүсү келгендердин колуна салып берем. Ошондо алардын өлүктөрү асман канаттуулар менен жерде жашаган жырткычтарга азык болот. Жүйүт падышасы Сидкияны жана анын төрөлөрүн өздөрүнүн душмандарынын колуна, аларды өлтүргүсү келгендердин колуна жана силерден чегинген Бабыл падышасынын аскерлеринин колуна салып берем. Мына, мен буйрук берем, дейт Теңир. Аларды бул шаарга кайра алып келем. Ошондо алар бул шаарга кол салып, аны каратып алып өрттөп жиберишет. Ошентип мен Жүйүт аймагынын шаарларын эл жашабаган чөлгө айлантам. 5-забур. Ырчылар тобунун башчысына үйлөмө аспап менен дөөттүн забуру. Теңир, сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн. Муң зарыма кулак сал, падышам менин, Кудайым менин. Анткени мен сага сыйынып жатам. Теңирим, үнүмдү эрте ук, алдыңа эрте келип күтүп турайын. Анткени сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың. Жамандык кылган адам сенин алдыңда тура албайт. Ыймансыздар көз алдыңда тура алышпайт. Мыйзамсыз иш кылгандын бардыгын сен жек көрөсүң. Жалган айткандарды сен ойрон кыласың. Канкор менен жүзү карадан Теңир жийиркенет.
Мен болсо сенин улуу ырайымың менен сенин үйүңө кирип, сенин ыйык ибадатканаңдын алдында сенден коркуу менен таазим кылам. Теңир, душмандарым үчүн мени чындык жолуна сал. Өзүңдүн жолуңду менин алдымда түздө. Анткени алардын оозунда чындык жок. Алардын жүрөгү бүлгүн, кекиртеги ачык мүрзө тилдери менен жасакерленишет. Кудай аларды жазала. Алар өздөрүнүн арам оюнан апат болушсун. Аларды көп ыймансыз иштери үчүн четке как. Анткени алар сага нааразы болуп, каршы чыгышкан. Сага таянгандардын бардыгы кубанычка бөлөнүп, түбөлүккө кубанышат. Сен аларды коргойсуң. Сенин ысымыңды сүйгөндөр сени менен мактанышат. Анткени сен Теңир адил адамга батаңды бересиң. Аны өзүңдүн ырайымың менен калкан сымал калкалайсың. 6 забур. Ырчылар тобунун башчысына 8 кылдуу аспап менен Дөөттүн забуру. О Теңир, мени ачуун келип турганда ашкерелебе. Мени каарданып турганыңда жазалаба. Ырайым кыл Теңир, анткени мен алсызмын. Айыктыр мени Теңир, анткени сөөктөрүм титиреп жатат. Жанымда аябай кыйналып турат. О Теңир, мага качан жеңилдик бересиң? Мага назар сал Теңир, жанымды куткар, мени өзүңдүн ырайымың үчүн сакта. Анткени өлгөндөр сени эскербейт, көрдө жатып ким сени даңазалайт? Үшкүрө берип аябай чарчадым. Жаткан жеримди ар түнү көз жашым менен жууйм. Төшөгүмдү көз жашка чылайм. Кайгыдан көздөрүм соолоду. Бүт душмандарымдын айынан көздөрүм тунарып калды. Мыйзамсыз иш кылгандар, баарыңар менден оолак болгула. Анткени Теңир менин ыйымды укту. Теңир жалынганымды укту. Теңир сыйынуумду кабыл кылат. Менин бүт душмандарым маскара болуп, аеосуз кыйратылышсын. Артка качып, заматта уятка калышсын.